Туғандар Қырғызстанға сурап атат, қанша iPhone керет, эмне керет? Мынакей iPhone Pro Max'тар мындай түсүп өткөн. Жөн эле фонд болбосо баазы кымбат эми. Телефон өзү 15 миңге берилет. Айтайын дегеним, Кыргызстанда туғандар iPhone көп кирбейт, себеби эми кымбат да, бардыгы эле позволять эте албайт Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн Кыргызстанга бардык компаниялар биригип 200-300 iPhone киргизсе могу жерден болуп калды кекетектен. Бири-биринен эрегишип, арзан сатып, акчасын дамлай беришет да, карыз капарыбыз бардыгы. Ошон үчүн Кыргызстанда эң көп өткөн туғандар, эң жакшы ходовой модель өткөндөр бул Xiaomi телефондор туғандар. Redmi деп коебуз го. Ошол баасы дагы арзан, параметрлары дагы жакшы. Оюндарга да барган эле күчтүү процессор ошол келет. Samsung дагы жакшы, бирок Samsung'дун AMOLED деген дисплейлери бар. Эгер дисплей сымкала турган болсо, телефондун жарты баасы эле болуп калат. Ошон үчүн Кыргызстанга бардык жактан 100 телефон кере турган болсо, ошонун 85 штугу Xiaomi керет. Bir 10 штуктай Samsung керет, анан кийин 3 штуктай bir iPhone болсо, примерно образын айтып атам да, калган процентуразы ошол Oppo деген телефондор бар, Honor деген да жакшы телефондор бар, бирок негедир алар бизде көп колдонбойт. Көбү ушу Центральный Азияда өзү, Өзбекстанда деле, Өзбекстанда кичине болуп келатат, башка модельдер. Казакстанда Oppo деген башка модельдер бар. Бирок бизде негедир башка модельдерге кыргыз эли көнбөй койду. Негедир башка модельдер, жакшы модельдер бар. Honor деген да бар, башка модельдер бар, бирок негизи көбү бизде бүттүгү ушул Xiaomi'ге отуруп алган да. Бизде көбүнчө кирген телефондордун көбү Xiaomi. Андан кийин азыр бушный iPhone'дор дагы Кореядан, тияктан, бияктан келет, официально текшерип келет. Алар дагы официально растаможка болуп келет. Анан ошо растаможка боюнча айтып атабыз, эмнеге айтып атабыз? Эми биз бир-эки телефон ташып келгендер алар өзүнүн оокатын кыла берсин деп байкуштар, акчасы бар, нормы иш кылыш керек алар дагы. Монда 20-30 телефон менен алып келип уруп аткандар, эртең бул жана арменский машинаны аласың, в принципе, документиң бар. Акчаны төлөдүң, бардыгы нормально, бирок келгенде проблема болуп калышы мүмкүн. Себеби ал базадан, регистрациядан чыкпайт, официально өткөнчү. Биз ошондой эле айтып атабыз. Ким каяктан алса дагы официальный растаможка болгон документи менен, гарантиясы менен эртең кашайып калбай тургандай болуп деп айтып атабыз да. Бул